Ал кезде деле чоңдор жашырынып алып, түн ичинде туура эмес кинолорду көрчү. Анан ошентип Чыңгыз Аксакал берген балзамды пивага кошуп ичкенбиз. Кимибиз болбосун Чыңгыз Айтматовду эскерип, ал киши мына дүйнө жүзүнө 200 мамлекетке кыргыз дегенди, кыргыз эли дегенди аңазалады. Ал кишинин китебинен ошол мамлекеттин баары билет. Ушундай кыргыз деген жер бар экен, кыргыз деген эл бар экен деп. Анан ар бир пенде, ар бир түшүнүктүү адам кыргызстандык. Чыңгыз Айтматовду эскерип жүрүшүбүз керек. Анан мен ушул элге жете элек, элге такыр жете элек бир окуяларды айтып берейин дедим. Анткени Чыңгыз Айтматовдун күйөө баласы Талас деген менин жакын жолдошум эле. Дом кинодо башкы киномеханик, анан завхоз болуп иштечү эле. Шинем Москвич Минчу. Анан биз ошол Дом киного барып, кээде бир ал кезде деле чоңдор жашырынып алып, түн ичинде туура эмес кинолорду көрчү. Ошо кезде жашыруун. Анан биз будкасына отуруп көрчүбүз. Анан эле бир күнү Талас айтып калды. Келдибек, Чыңгыз байке агесте мурунку байбичеси менен ажырашып, кийинки Мария эжени алган кеси баягы эки аял менен жашай берсе туура эмес болуп калат. Ошон үчүн законун ажырашып, анан кийинки аял алып, баягы закондоштурган кеси да. Анан Мореке эски аэропорттон чыга берип бет маңдайында турган 9 этаждын 9 этажынан көрсө убактылуу квартира алган экен. Анан Талас айтып калды, көчүрүш керек болуп атат деди. Анан мейли дедик, кайра жакшы да. Лифт иштей элек экен, көтөргөнүбүз жалаң эле мүшөк китеп, анан коробка. Анан ташып атабыз, жөө чыгып. Анан түшчөн болгондо Чыңгыз Айтматов келип калды. Келип, ой азаматтар, бүтүп койгон турбайсыңарбы? Бүттүбү Талас деди. Анан тигил айтты, бүттү деди. Абдан жакшы деди. Анан портфелин ачып, бир кооз пөтөркө алып чыкты. Момуну кыргыз бальзамы. Академик Алтымышбаев деген чыгарды. Бул бальзам, бул академик Алтымышбаевдин жанагы зубный пастада тубиктеги тамагы космосто пайдаланып атат. Космонавттар жейт. Карабайсыңбы, ошол кыргыздын академий чыгарган экен. Анан Мореке космонавт күнүнө карата Москвадан да айтып атат. Академик Алтымышбаев Кыргызстандан ошо кыргыз космосту учкандардын тамагын жасаган деп. Анан ошонун бальзамы деди. Бальзам деп Кыргызстанда бальзам деген чыгыптыр деп көрө элек болчубуз. Анан ушуну силерге берейин, эми муну мындай кылып ичкиле деди. Чыңгыз Айтматов карап туруп бизде. Муну чайга кошуп ичет деди. Дарылык касиети чоң деди. Анан же Минвадага кошуп ичет деди. Макул дедик. Анан Таласка акча берди окшойт. Бул балдарга чай алып бер деп. Анан могу Белинский менен ылдый келатканда сайдын жээгинде Аларча деген кафе болор эле. Азыр деле бар, эмне болгонун ким билет. Анан ошол жерге келдик. Акчаны жакшы эле берген окшойт. Лагманды алды, мантуну алды. Анан биринчи эле 1-2 кружкадан пиваны ичип ийдик, баягы суусаган жаныбыз. Анан айттык, жанагыны пивага кошуп ичели десек, бирөөсү болбойт деди, бирөөсү болот деди. Анан эле баягы бальзамды ачып туруп, жарым кружка пивабыздын үстүнө бальзамды куйдук. Куйсак айланайын, кара көк эле болуп жатып калды. Пиванын өңү. Анан ичтик. Эми бир чөптүн даамы бирдеме болду, шыгыл ичип ийдик. Анан баягы тамагыбызды жеп тарап атканда айттык, эми өлүп калбайлы түн ичинде. Кудай айрыбанан кийин ушундай кылып бергенди булар пивага кошуп ичиптир деп. Анан кимибиздин үйүбүздө баягы үйдүн телефону чалып атпайбызбы эртең менен, ойгондуңбу кандай экен деп. Анан ошентип Чыңгыз Аксакал берген бальзамды пивага кошуп ичкенбиз. Жанагы үй ташыганга кошуп кой. Анан баягы бальзамды бергенден кийин мен айтып калдым, Чыңгыз агай, эми Кудайга шүгүр, баркыңыз, даңкыңыз.
ушун биринчи этаждан же экинчи этаждан эле алсаңыз болмок десем, күлүп каткырып анан айтып атпайбы. Мен ушул үйгө кимдер кирип аткан тизмесин карап көрсөм, Кыргызстанда канча улут жашаса ошонун баары бар экен. Анан эми мен асы экинчи этажда ошонун баарын көтөрүп турбайын, андан көрө ошолорду үстүнөн карап турайын деп ушу үстүнөн алдым дейт. А бирок ал үйдө деле баягы убактылуу эме басылсын деген окшойт. Анан бат эле анан тиякына кетип калды. Анан ошол талас көп нерсени айтып берчү эле байкуш өзү да каза болуп калды. Ал айтат: эми ойлоп көрсөк, бул киши бир бөлөк бүт жагынан ойлонгон киши экен да. Дом кинонун бир майрамы болуп калды дейт. Анан эмне соебуз деп тигинтип минтип анан эле бир кунажын соелу жетет 70 кишиге деп кеңешип анан Чыңгыз аксакалга кирип ушундай анан бир кунажын сойгон табыз десек, ойлонуп туруп, эмне уйдан бөлөк мал жокпу Кыргызда деди. Анан туруп калдык да, эмне дээрди билбесек айтты дейт. Эми силер түшүнбөйсүңөр деди. Бул согуш учурундагылар, согуштан кийин ушул уй бакпадыбы бизди деп. Бир чөйчөк сүт табылса, ошого апабыз бир кичинекей бирдемелерди кошуп, анан бир кашык сары май кошуп берсе, мына ушул убакка чейин даамыбыз да. Анан ушул булачы дейт. Карачы, боору керек экен дейт. Анан уйгур эмебиз бар эле дейт, поварыбыз. Чакыргылачы ошол канча кой кетет сурайт дейт. Уйгурду чакырып көрсөтүп атабыз дейт. 4 деп айт деп, 4 деп айт, 3 деп айт деп атабыз десек, кашайып тиги келип 2 койду жеткирем деп атпай деди. Анан 2 койду жеткирип, анан ошол киши ушул уйду да сактап, ошол сүт берип, ошол адам баласын сактап калганын ошол кийин ойлоп көрсөм деп айтчы. Көрсө ошол киши ушул уй жаныбарындагы ошол ыйык туткансыган киши окшойт деп. Андайын Талас айтат бир күнү. Талас дем алыш күнү Аларчага барып келели деп. Эмба мен завхоз катары мурун мындай дечү дейт. Чет мамлекеттен мындай коноктор келтат. Анан ошолорду апарып кичине сыйлайбыз. Поварду чакырып муну алгыла, мындай жасагыла деп айтчу дейт. Бул сам эчтеке айткан жок дейт. Эми ушул жерден айта кетейин деген эле бир нерсе. Эми карабайсыңбы, ошол Таластын айтуусу боюнча Аларчада бир жер бар экен да. Баратып эле Карагайдын арасы менен кирген бир эле жол дейт. Ар жагына чыкканда бет маңдай көк аска дейт. Аларча суусу аркырап агып атат дейт. Ошо жер бир 3 боз үй тиккендей көк майсам дейт. Укмуш дейт. Анан очогубуз бар дейт сонун. Анан бир машинени токтотуп койсо бөлөк киши кирбейт дейт. Эми ошону Чыңгыз отурган жер, Чыңгыз эс алган жер деп жасап койсо, туристтер деле көрөт эле да. Аятан көр, бул колумуздан келбейт го. Анан ошол жерибизге барабыз. Эртең 10-да дейт. Бирок тамак аш жөнүндө айткан жок дейт. Анан эртең мен 10-да айдап келдим дейт. Баш Шином Москвичти айдап келсем, бир ак мүшөк туруптур дейт. Анан бир коробка. Олар сал дейт, салдым дейт. Кайра келдим дейт. Дагы эмне дедим десем, жок болду, кеттик дейт. Анан кеттик дейт. Анан Чыңгыз аксакал Москвичке отуруп, мындай отурган бойдон ойлонуп жүрүп отурчу дейт. Сүйлөшө эмес дейт. Ойлонуп эле жүрүп отурчу дейт. Анан баягы жерге жеттик дейт. Талас отту жакты дейт. Отту жактым дейт. Баа куураган арча карагайлардын баарын араам бар, балтам бар дейт, аралап келип сонун кылып жагынан додо гүл болгондо алып кел жана мүшөк менен коробканы дейт. Ан жаман оюм кетти. Бүгүн эмне экөөбүз эле шашлык жейбизби деп. Аны алып келсем, астына коюп бердим дейт. Төксө мүшөк бүт баш кийим экен дейт. Коробка бүт бут кийим экен дейт. Эми тим эле айланайын, көзүң жарылат дейт. Анан четинен эле отко сала баштабады дейт. Баягылар өрттөп атат дейт. Анан бир кысыл сапожканы алганда эле ушинтип суранып үйдүм дейт. Байкем, ушуну мага бериңизчи, мен кийип алайын десем эле, Талас, жакында Японияга барам, ошол жактан сага жакшысын алып келип берем
дейт. Анан чукпай тияка басып кеттим дейт. Анан күйгүсүп атат, ойлонуп отурат, күйгүсүп атат. Не бир шапкелерди, не бир сонун тумактарды бүт күйгүсүп бүттү дейт. Анан бардым дейт, барсам бүттү. Эми өчүрдү дейт. Анан сууну өчүрдүм дейт, баарын тазалап деген. Келатабыз дейт, келатам дейт. Анан могу Байтек айылына келгенде баягы минтип отурган Чыңгыз Айтматов мени карап, талас жана сапашканы бербегенге кичине таарынып калдың деді дейт. Анан ооба десем, алып келип берем. Мен муну эмне үчүн жасадым? Мен бүгүн апамдын кереесин аткардым дейт. Апам айтчу дейт. Силер биринчи бутуңар таза болсун, бутуңар жылуу болсун, бутуңар бүтүн, анан баш кийимди тушкелдер кылпагыла, жүктүн үстүнө койгула, илгиле, анан эскиргенде өрттөп таштагыла, бөлөк бирөөгө бербегиле деп айтчу. Анан мен кийимимди да бердим, бут кийимимди да бердим, калпагымды. Анан кийин ошол мен берген менин кийимим тебелендиде жатканын көрдүм. Пивнушкада атайын ошол менин берген эмемди ошол жерге таштап койсо бирөөлөр өйдүлүп, мына Чыңгыздын шляпасы илинип турат дегенин да уктум. Айылда бирөөгө суусар тебетейимди көрсөм, баткак кылып кийип жүргөнүн да көрдүм. Анан ушуга чечимге келдим дагы, мына кара убакыт өтсө дагы ушинтип апамдын кереесин аткарып, анан ушинтип бүгүн өрттөп атам, ичиң эметпесин дейт. Анан кийин Япониядан бир сонун өзү кийип жүрдү, биз деле көрүп жүрдүк, бир сонун күрөң сапожка алып келип берген. Анан эми ушуну айтып аткан нерсем, көрсө ушул баш кийимди бөлөк бирөөгө бербеш керек экен да. Өтө эле эскирип кетсе, жакпай калса, андан көрө ошол өрттөп койгон жакшы экен да. Ичиң ачышып калат экен да, ошо берген, сенин берген кийимиңди ошол берген киши кастарлап кийбейт экен да. Мен акчам кетти эле, же тигиндегимен деп.